Урматтуу Куромбек Токтуралиевич, убагында мен Бишкек шаарында 2 жолу депутат болгом. Экинчи жолу депутат боло турганда көпчүлүк нерсени ачык айтышка туура келет эле. Албек Ибраимов сен уурусуң деп ачык айтчу элем. Бирок ошол кезде саясий кысымдар менен менин мандатымды ажыратып тынышкан. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгынан мандатымды ажыратып тынышкан. Азыркы кезде ал кишилер качып жүрөт. Кылмыш иштери беттерине, моюндарына коюлду, канчалык деңгээлде коюлду. Эгерде кармап алып келе албасаңар, мага бир шапалактай полномочия бергиле, мен балдар менен барып өзүм тутуп алып келейин. Бул бир. Экинчиси, жана 2020-жылы ушул жерде аянтта ошончо миңдеген эл толкуп жатканда мамлекеттин коопсуздугун караган Опунбаев деген генерал, мамлекеттин тартип жагын караган МВДнын генералы Кашкар Астаханович, Жунушалиев, ушулардын маселеси эмне болуп чечилип атат? Куромбек Токтуралиевич, бул мыйзам баарыбызга бирдей. Мына алдымда генерал Элмурза Ракиевич отурат. Бакиев кетип, Атамбаев келгенде 9 жыл түрмөсүнө отуруп чыкты. Раматылык генерал Молдомуса Кангантиев көз өтүп кетти. Ушул кишилердин дагы ак болсо ак, кара болсо кара болуп, жанакы эки качып жүргөн генерал дагы. Ушуларды мындай алып келип, элдин алдында, жана өзүбүздүн мыйзамдын алдында сотто жооп беришпейби? Бул мына биздин катарыбызда Элмурза Ракиевичке окшогон кишилер акталып, кадимгидей элине кызмат кылып жатат. Мен айтайын дегеним, ошол кишилердин ушул жерге келип, суракта жооп берип, соттун алдында жооп бере турган, алып келе турган кишилер мына сиздерсиздер. Ошон үчүн мен ушул маселени сизге коюп атам. Кандай дейсиз, Куромбек Токтуралиевич? Урматтуу ички иштер министринин орун басары Опунбаев эме боюнча жооп берсеңиздер, иш козголгонбу, барбы, жокпу, октябрь окуялары боюнча иштердин эме акыбалы боюнча? Октябрь окуясы боюнча иш козголгон. Тагайттын Опунбаев Берке карата иши барбы, жокпу ошону? МВД тарабынан Опунбаев менен Жунушалиев карата иш козголгон эмес. Бул кызматтык кишилер биздин подследственникке кирбейт да, МВДныкына. То есть Опунбаев менен Кашкар Жунушалиев мындай эркиндикте экен да, туура? МВД тарабынан козголгон эмес ооба. Иә. МВД тарабынан козголгон эмес. Ички иштер министри тарабынан козголгон эмес. Коопсуздук комитети тарабынанчы? Бизде да козголгон эмес. Башкы прокурор тарабынанчы? Урматтуу Коргонбай Жусупбекович, прокуратура боюнча мен былтыр дагы эгер жаңылбасам, ошол жерде жооп берип атып айтсам керек эле, 2 адам боюнча кылмыш козголгон эмес. Жалпы октябрь окуялары боюнча кылмыш тергелүүдө мына ички иштер министрлиги тергеп атат. Ал эми Алибек Ибраимов боюнча 2 иш боюнча бүгүн издөө жарыяланган билесиз. Ал боюнча эгер сизде кайсы жерде жүргөн маалымат болсо, мына бүт укук коргоончулардын өкүлдөрү отурат, берсеңиз маалыматты жашырын. Булардын толук мүмкүнчүлүгү бар, барып кармап ошол өлкөмө тиешелүү иштерди алып келгенге. Рахмат. Мен түшүнүгүм боюнча анда Кашкар Жунушалиев менен Опунбаевга иш козголбосо, алар мыйзам алдында таза экен, эртең Ленинский районунан депутаттыкка койсо боло берет экен да, туурабы? Так понял. Мыйзам боюнча иш козголбосо, соттун өкүмү жок болсо, эч ким чектөө кыла албайт. Рахмат. Анан акыркы мен бир тактоо иретинде суроо, башкы прокуратуранын 2010-жылы күйүп кеткен зданиясы болчу. Ушул жер бузулуп, жердин акыбалы көп жыл турду, 13 жыл тургандан кийин эми маселе чечилип атат окшойт. Бул шаарыбыздын эң борбордук жанагы бөлүгүндө жайгашкан. Ушунун прокуратуранын балансына чыгып мэрияга өтүп кеткенби бул? Же прокуратурада калган беле? Бул прокуратурага мурда эле өтүп кеткен, бул мэриянын балансында иш аракеттерин азыр мэрия өздөрү жооп берсе керек. Бизде бул баланста жок. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик.